Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүн мен сиздерге Жеңишгүл Турсунбаеванын «Кечир мени» аттуу чыгармасынын акыркы бөлүмүн окуп берем. Которгон Жанаргүл Жолдошова. Бул чыгармада чечкинсиз эркектин тагдыры баяндалат. Эмесе ушул чыгармага көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Мен Жайсаңды акырын кучактадым. Ал узакка ыйлады. Мен не деген шорду элем, бир баскан чокту экинчи рет дагы бастым, деди ал көкүрөгүн тырмалап. Болду эми, күйүнбө, баары жакшы болот, дедим чачынан жыттап. Зейиндин атасы да үй бүлөлүү киши болчу. Мен анда абдан жаш элем. Ал доосуна кантип түшүп калганымды да билбей калдым. Махабатка мас болуп, эч кимди укпадым. Көрбөдүм дагы, сезбедим. Ал мени гана сүйөт. Мен жашмын, сулуумун. Мен үчүн ал баарын жасайт деп ойлочумун. Ооба, ал баарына даяр болчу. Анын эң чоң арманы уулдуу болуу эле. Уулуна тигил диагнозду койгондо, кааласаң төрө, каалабасаң алдырт. Мага майып уулдун да, сенин да керегиң жок. Батир алып берем, кааласаң жаша, каалабасаң сатып жибер. Муну мага берген сүйүүңдүн акысы деп эсепте. Мени издебе да келбе, деди да дайынсыз жок болуп кетти. Ал мени менен жүргөндө аялы алдыма ыйлап келип, сиңдим, кыз да бала, сен да эртең кыз көрөсүң, үй бүлөмдү талкалабачы, деп жалынганда мен ал байкушту түшүнгөн эмесмин. Мен деген уул төрөйм, ал мени сүйөт, эркекке тукум, уул керек, деп ал аялды кууп чыккам. Мен дароо эле бойго бүтүргөн жокмун. Жарым жылдан кийин гана боюмда болду. Уулумдун дарты ичимде жатканда 6 айлыгында эле белгилүү болгон. Атасы ошондо дароо кетип калды. Ушул күнгө чейин бир жолу да издеп келген жок. Менин да көңүлүм калып, артынан барбадым. Көрсө ошол аялдын көз жашы менен каргышы бизге тийген экен. Айдар, мен дагы бир жолу каргышка калып кыйналгым келбейт. Баламы алдырганы барганымда дарыгер мага төрөшүм керектигин айтты. Мени көпкө чейин көндүрдү. Келечекте Зейинге күйөрман боордош керек экенин түшүндүрдү. Бала өсөт. Ал эми сенин кубатың кетет. Ошондо Зейинди кимге табыштайсың? Ал эми карындашы же иниси болсо, ал ага көмөктөшөт го, деди. Айлам жок. Зейиним үчүн баланы калтырдым. Мен бул жерден көчүп кете албайм. Сенден жашына да албайм. Ошондуктан күйөөм келди деп сенден кутулгум келген. Сенин үй бүлөңдү бузбайм. Аялың эч нерсе билбей калат, деди жалынычтуу үн менен. Жаным ай, менин үй бүлөмдүн ураганы качан? Ал жерде сенин эч кандай күнөөң жок. Биздики үй бүлө эмес. Бири-бирибизди кыйнаган гана тууганчылык, дедим. Антпечи, Альфиячы? Тек гана Альфия мабуал, деди ал. Айдар, акылдуум, сен кет, Альфияңа бар, менден алыс кет, деп мени көкүрөгүмдөн түрттү. Жайсаң, мени түртпөчү, мен сенсиз чындап эле жашоом жок, деди мага жабышып. Кет дейм, Айдар, кет, мени кыйнава, түшүнчү мага, жолобочу, деп ыйламсыраган үн менен катуураак айтты. Мен тез эле чыгып кеттим. Оюмдун баары Зина менен сүйлөшүү болду. Үйгө шашып келип Зинаны күттүм. Конок бөлмөдөгү столдун үстүнө эски анализдердин жыйынтыгын жайып, жаңы тапшыргандарымды да жанына коюп күтүп отурдум. Альфия уктаганы жатты. Анын эшигин жаптым да терезеден Зинаны карап турдум. Ал унаасын токтотуп коюп келе жатыптыр. Батирге кирип, дароо жуунуучу бөлмөгө өттү. Жуунуп, халатын кийип, ашканага барып суусундук ичип жатканда, «Салам», дедим. Зина кашын серпип башын ийкеди. «Биз сүйлөшүшүбүз керек», дедим залды башым менен ишарат кылып. Зина ойлуу көз карашы менен кашын өйдө көтөрүп залга кирди. Столдун үстүндөгү кагаздарга көз жүгүртүп жатып, өңү кубарып да кетти. «Отурчу», дедим креслону көрсөтүп. Ал алаканын жайып, кагаздарды көрсөтө. «Буларды эмнеге чачып таштагансың?» деди. Мен өзүмдүн дартымды тактагым келип,
кайрадан дарыгерге көрүнгөм деп жаңы анализдерди колума алып барактадым да менде эч кандай дарт да кесел да жок болуп чыкты. Дарыгерлердин корутундусуна ишенбей эски анализдерди алып барсам, алар аны окуп, ал кезде деле эч кандай кесел болбогонун айтып беришти, дедим көздөрүнө тигиле. Зина кызарып кетти да, ордунан туруп колумдагы кагаздарды жулуп алып, шашылыш окумуш болуп ары бери тегеретти. Көздөрү чанагынан чыга тургандай алайып, ачуусу келип, чымчылып, чыңалып кетти. Эмне? Мен кайдан билейин бул жерде эмне жазылганын? Эмне болду? Эмнеге сен текшерилдиң? Бир жериң ооруп жатабы? Деп көзүмдү карай албай, кагаздарды столго ыргытып жиберди. Ооруган жокмун. Болгону чындыкты билгим келип барып текшерилдим. Эмнени билгиң келди? Эмне үчүн билгиң келди? Деп колдору калтырап, башын мыкчый кармап, титиреп кетти да креслого шалак этип отура калды. Баарын билгим келди. Эмнеге бизде бала жок? Эмне үчүн бала жок? Биз аны баягыда эле тактаганбыз го. Эмнеге сен аны кайра казып жатасың? Эмнеге жүрөгүмдү оорутасың? Деп калтырап, ооруп жаткан сыяктуу кейип көрсөттү. Мен дары-дармек кутусунан жүрөк оорунун дарысын берип ичирдим да, Зина, тынчтан, сүйлөшөлү, дедим. Жок, сүйлөшө албайм. Абалымды көрбөй турасыңбы? Ой, деп ордунан туруп уктоочу бөлмөсүнө жөнөгөндө, мен атүгүл азыр тукум улоого кубатым жетет экен. Мен тукумсуз эмес экенмин, деп кыйкырдым. Зина гүрс этип кулап түштү. Жүрөгүм оозума тыгылып, жанына барып, башын сөлөкөт кылып көтөрдүм да, дароо тез жардам чакырдым. Дарыгерлер келип, алгачкы жардамдарын көрсөтүп, кан басымы өтө жогору көтөрүлүп кетиптир. Жүрөгү да начар болуп турат. Ооруканага алып барбасак болбойт деп алып кетип калышты. Мен Зина кулап түшкөндө калп эле кылып жатат деп жиним келген. Бирок дарыгердин сөзүнөн кийин аргасыз ишенип ооруканага жөнөдүм да аны ооруканага жөнөтүп, өзүм Батирде калдым. Бирге бара алган жокмун. Анткени Альфия үйдө жалгыз эле. Эртең менен кызымды бала бакчага алып барып койдум да ооруканага жөнөдүм. Зинага киргизбей коюшту. Медайым мени дарылап жаткан дарыгерге баруумду өтүндү. Шашылыш эле дарыгердин бөлмөсүнө кирдим. Абал мындай. Айымдын жүрөк приступу кармап калыптыр. Муну менен катар кан басымы да өтө жогору. Эмне окуя болду? Кандай стресс алды? Бул абал эмнеден улам келип чыкканын такташыбыз керек. Себебин айтсаңыз, үйдөгү келишпестикпи же жумушунда бир нерсе болдубу? Деди дарыгер салмактуу үн менен. Үйдөгү абал, дедим кечки маек эсиме түшүп. Андай болсо, мырза, сиз бул абалдын кайталанбашын көзөмөлдөңүз. Бейтап учурда оор абалда, деди ал ойлуу сүйлөп. Макул, андан кийин эмне кылышым керек? Күтүү. Тек гана күтүү жана кам көрүү. Абайлаңыздар, стресске кабылбашы керек, убакыт керек, биз дарылап жатабыз, деп сөмөйүн өйдө көтөрдү. Ичимден бир үн, Айдар, ажырашам деген оюңду эми унут, дегендей болду. Зина ооруканада туп-туура жармай жатты. Алгачкы жумада дарыгердин көзөмөлүндө болуп, бөлмөсүнө эч кимди киргизишкен жок. Кийинчерээк акырындап мен кирип турдум. 2 жумадан кийин үйдө 4 күн болду да кайра эле жумушуна чыгып кетти. Зина, жумушуң оор болсо таштабайсыңбы? Ден соолук керек го. Ал жерде ачууланасың, капа болосуң, баары бир канча деген адамды башкарып жатасың. Балдар да аз эмес, дедим. Жаным, тескерисинче жумушум мени дарылайт. Мен барайын, деп кетип калды. Ооруканадан чыгаарда дарылаган дарыгер: кам көрүңүз айымга, ачууланбаңыз, кайгырбаңыз, көнүгүүлөрдү жасап, көп басыңыз, дарыларды убагында ичиңиз, деп узатып жатып, мага өзүнчө: жумушу өзүнө жакса бара берсин, оор жүк көтөрбөсүн, стресске кабылбасын, жүрөгүн оорута турган өткөн окуяларды эсине салбаңыз, көңүл буруңуз, дары-дармектердин
өз убагында ичүүсүн көзөмөлдөңүз, көп сейилдеңиз деп шыбырап айткан эле. Башымды ийкеп, макул болуп үйгө кайттым. Зина ооруканада жатканда Жайсаңды көрсөм деп анын короосуна нечен ирет бардым. Бирок батирине бара алган жокмун. Тилекке каршы аны жолуктура албадым. Жаз аяктап, жайдын алгачкы айында, сонун кечтердин биринде өз корообузда кызымды ойнотуп отургучта отурсам, "Саламатсызбы?" деген үнгө жалт карадым. Жайсаңдын кошунасы экен. "Сиз эне жана бала фондунда иштейсиз го, деди жаныма отуруп. Мен уялып кеттим да. "Саламатсызбы?" "Ооба, ал фонддо иштегем. Азыр жумушумду которуп кеттим", дедим. Калпты кантип эле үшүнтүп кураштырып койгонума өзүм да таң калдым. Ошондойбу, которуп кеттиңизби? Мен Зейиндин абалын билейин дедим эле", деп апа ордунан турмакчы болду. "Зейинге эмне болуптур?" дедим дароо. "Кантип эмне болуптур?" деп апа мага таң кала карады. Мен эмне дээримди билбей, ойлонуп, кашымды кагып койдум. "Сиз билбейсизби? Зейинди убактылуу майып балдар борборуна өткөрүштү го", деди. "Ооба. Зейин тууралуу эмнеге Жайсаң айымдын өзүнөн сурабайсыз?" дедим. "Жайсаң ооруканада да." "Төрөдүбү?" деп жүрөгүм лакылдап, шилекейимди жутуп араң сурадым. "Бир нече күндө төрөшү керек. Ал эгиз күтүп жатат. Ага 3 бала менен кыйын эле болду", дегенде ордумдан ыргып туруптурмун. "Апа, Жайсаң айым кайсы ооруканада жатат?" дедим шашып. "Биринчи төрөт үйүндө да", деп апа таң кала карады. "Мен Жайсаң айымдын фамилиясын унутуп калыптырмын. Айтып коесузбу? Кантсе да фонддо тааныштар бар, жардамды түзгеле бергиле деп айтып коеюн", дедим. "Айтып койсоңуз жакшы болот. Көмөк көрсөтө турган адам болсун. Жайсаң өзү да балдар үйүнөн экенин унутушпасын. Думанова Жайсаң, 1971-жылкы, жашы 22-де", деди. 71-жылкы? Жашы 22-деби? деп мен айран таң калдым. Менин оюмча Жайсаң 30дан ашкан келиндей сезилчү. "Ооба, 22-ге март айында толду го. Зейинди 17 жашында төрөгөн. Кызды алдап кетишпедиби? Уул төрөсөң үйлөнөм деп албай коюптур. Кайра батир алып бергенине шүгүр", деп апа башын чайкап капалуу айтты. Тооба, мен эмнеге Жайсаңды мынчалык улуу аял деп ойлодум. Бирок алгачкы кездешкен түнү анын жаш денесин көрүп жатып, эмнени ойлоп кеттим, демек Думанова экен да, деп өз оюм менен болуп отуруп калыптырмын. Апанын андан кийинки айткан сөздөрү кулагыма деле кирген жок. "Ошондойбу. Анда Зейин айыгабы?" дегенде гана эсиме келип. "Эмне дедиңиз? Түшүнбөй калдым", дедим бетине карап. Тиги Зейинге ымыркайлардын органдарын алып салышабы? Эгиз болгону жакшы болду. Бирөөсү тирүү калса, анан Зейин айыгып калабы?" деп шыбырап сурады. "Жок, апа, жок, антпеңиз. Ал эмне дегениңиз?" "Жок, Зейинге дарылоо башка жол менен конот. Болбосо майып бойдон калат. Ымыркайлардын органы эч качан алынбайт", дедим так жана ишенимдүү үн менен. Апа бирде көзүн алайтып, кашын өйдө көтөрүп, бирде көзүн сыгып, кашын түйүп укту да, анан башын ийкеп сөөмөйүн кезеди. Мен айткам, ымыркайларга тийбейт деп. Жайсаң деген жакшы аял. Ал андай жол бар болсо да андай ишке бармак эмес. Мен билгем аны", деп жан-жагын карап алды да. "Тиги 9-үйдүн 43 батиринде жашаган курбум деле эмес-дечи, эми бир апа ошол ушундай ушак айтып элди ишендирип жүрөт", деди катаал үн менен. "Ишенбесеңиз, анын үстүнө сиз Жайсаң айымды жакшы билесиз да. Ошондуктан ушактарга ишенбеңиз", дедим да ордумдан турдум. Оюмдун баары төрөт үйүнө баруу болду. Зина да көнүгүүсүнөн келе жатыптыр. Апа менен тез эле коштошуп, Зинанын алдынан чыктым да. "Мен жумуштар менен кеттим. Кызымды кара", дедим дагы жолго чыктым. Төрөт үйүнө келип, Жайсаңга келгенимди айттым.
кеч кирип калган эле. Бейтаптар оорукананын короосунда сейилдеп жүрүшүптүр. Думанова өз бөлмөсүндө, ага басуу кыйын болуп жатат, деп медайым жылмайып мени бөлмөсүнө чейин коштоп барды. Эшикти кагып акырын кирдим. Терезени карап турган Жайсаң мага бурулуп, кашы дирилдеп кетти. Ичи абдан чоң экен. Мен күлүп кирип, атам эгиздин түгөйү болчу, бирок өзүндө эгиз бала болгон эмес. Кандын тарткандыгын карачы. Кандайсың, абалың жакшыбы, жаным, дедим. Жайсаңдын көзү жашка толуп, жашын агызбай жутунуп, төмөн карап, ичин эки колу менен кармады. Жаным, мен сени таштабайм. Сен мага керексиң. Сен эмне десең да, кантип куусаң да кетпейм мен, кете албайм, дедим акырын, анын ичин кармап турган колунун үстүнөн сылап. Жайсаңдын көзүнөн жаш тегеренип агып жатты. Башымды башына такап, акырын ичине колумду тийгизгенимде, наристелердин кыймылдаганын ушунчалык даана сездим. Чоочуп кетип колумду тартып алсам, сени менен учурашып жатышат, кармачы, деп колумду кайра ичине жакындатты. Экинчи колумду да койдум. Ары жактан акырын түрткөндөй болушту. Менин да көзүмдөн жаш агып, Жайсаңдын алдына чөгөлөп отуруп, кучактап ичине башымды такадым. Жаратканга ушунчалык ыраазы болуп, алардын дүйнөгө аман эсен келишин ыйлап отуруп сурандым. Жайсаң экөөбүз узакка чейин сырдаштык. Ичтеги сырды жашырбай, төгүп чачып, келечекке пландарды курдук. Мен Зинадан дароо эле ажыраша албай турганымды, анын да ден соолугу начар экенин ачык айттым. Жайсаң мага ажыраш деп басымда жасаган жок. Тескерисинче, Альфия үчүн бирге болгула. Мен үчүн аларды таштаба. Балдарыңа каралашам десең, каршылыгым жок. Тек үйүңдө чатак чыкпаса болду. Биз акырын гана кездешип туралы. Зина билбей эле койсун. Ал азыр аман эсен көз жарып алсам, наристелер аман болсо, эң башкысы ошол. Кудай бизди кечирсин, деди. Мен өзүмдү абдан бактылуу сездим. Жайсаңды 100 ирет өөп, келип турушума уруксат бергенине ыраазы болуп, дарыгер менен да сүйлөштүм. Жайсаң айымдын ден соолугу абдан жакшы. Ымыркайлардын абалы да түзүк. Эгиз болгондуктан алдын ала жаткырып, көзөмөлгө алууну туура көрдүк. Биринчи перзенти оорулуу болгондуктан Жайсаң айым катуу сарсаана болуп жүргөн. Ошол убайым кайгысынан корккон элек. Сиз келдиңиз, эми баары сонун болот, деди көздөрү жайнап дарыгер. Ичим жылып, абдан ыраазы болдум. Айласын таап, убакыт таап келип турууну адат кылып алдым. Зина жумушунан калбай, мурунку калыбына келди. Альфиям бала бакча менен коштошуп, мектепке барууга даярданып, каникулга чыккан. Зина экөөбүз тең жумушта болгондуктан, кызыма тарбиячы жалдап, ал келинчек күндүз карап жүрдү. Бир күнү түн ортосунда жүрөгүм лакылдап согуп, өзүмдөн өзүм кара терге батып, кыйналып кеттим. Ошол 44 жашыма чейин мындай абалды баштан кечире элек болчумун. Аба жетпей, балконго чыгып бир топко турдум. Тез жардам чакырайын деп, үй телефонунун трубкасын көтөргөнүмдө, дароо оюма Жайсаң түшө калды. Кыйналып жаткан мен эмес, Жайсаң го. Ал толготуп жаткан окшойт, дедим да дароо такси чакырттым. Тез кийинип, чогулткан акчамды алдым да батирден акырын чыгып кеттим. Төрөт үйүнүн алдына келип, эшикти катуу-катуу кактым. Шашыла эшиктин тешигинен караган келинчекке, ачыңызчы, аялым төрөгөнү жатат, дедим. Келинчек эшикти айкара ачканда, мен ичкери көздөй атып кирдим. Аялыңыз кана? Деп мага таң кала караганча, мен чуркап Жайсаң жаткан бөлүмгө жетип бардым. Коридордо кара терге түшүп, дубалга жөлөнүп турган Жайсаңды көргөндө көңүлүм учту. Жанында жан адам жок. Эй, кайдасыңар? Ким бар? Деп Жайсаңдын колунан кармап, ийининен кучактадым. Бир бөлмөдөн көздөрү тостойгон болгон медайым чуркап чыкты да, Жайсаңды көрө сала коридор менен кайра жүгүрүп кетти.
Артымдан кууп келген эшик ачкан келинчек "Чыгыңыз, бул жакка кирүүгө болбойт" деп жатты. "Кечириңиз, мына менин аялым, мына төрөгөнү жатат" деп алсырап тиштене ычкынып жаткан Жайсаңды көрсөттүм. Дарыгерлер да каптап келип, дөңгөлөктүү керебетке жаткырууну өтүнүп, тез эле сүйрөп жөнөштү. Мен калбай Жайсаңдын колуна жабышып артынан илешип келем. "Атасы, болду, андан ары кирүүгө болбойт. Ушул жерде күтө туруңуз" деп бир бөлмөгө кирип кетишти. Эшик ачкан келинчек бир нерселерди айтып, колдорун жаңсап жатат. Мен болсо эч нерсе укпай, бүткөн боюм сыздап, Жайсаң кирип кеткен эшиктен көзүмдү албай тура бердим. Бир убакта баягы келинчек ийнимден кармагандай болду. Силкинип кетсем, "Халат кийип алыңызчы" деп халатты ийниме жаап жатыптыр. Кечиресиз" деп халатты кийдим. Ошол маалда чыр эткен ымыркайдын үнү кулагыма угулду. Кашымдагы келинчекке жалт карап, "Төрөдө окшойт, деп келинчек күлүмсүрөп, "Ошондой окшойт, куттуктайм" дегени ошол эле. Экинчи наристенин да чырылдаган үнү чыкты. "Мына бул экинчиси, экинчиси дагы төрөлдү" деп эшиктен кирип кетчүдөй ары бери бастым. Ичимде Жайсаң аман эсен болсо экен деген үрөйүм менен күмөн гана турат. "Сиздерде эгиз беле?" деп келинчек күлүп карап турат. "Ооба, эгиздешкен да, эгиз. Атам да эгиздин түгөйү болчу. Өз каным, атамдын каны" дедим эшиктен көзүмдү албай. Кулагым чыңылдап, дагы эч нерсе укпай калдым. Эмнеге дарыгер чыкпайт? Жайсаң аман болду экен деп эшикти ачууга умтулганымда, эшик ачылып, жүзү жылуу дарыгер чыкты. "Сүйүнчү, 2 уулдуу болдуңуз. Келинчегиңиз азамат экен, үчөө тең аман эсен" деди. Мен шап анын колунан кармап, бетинен өөп, чөнтөгүмдөн уучтап акча алып, "Мына сүйүнчүңүз карындашым, мына бул сизге" деп эшик ачкан келинге да акча карматып, дарыгерге 1000 мертебе алкыш айтып, дагы акча сайып, эсим ооп калды. Жүрөгүм жарылчудай болуп, кыйкырып мактангым келип, өзүмдү араң кармап турдум. "Көрсөм болобу?" дедим жалына. 1 сааттан кийин өзүм акырын көрсөтөм деп акушер келинчек акчаларды чөнтөгүнө салып көзүн кысты. "Карындашым, мен ушул жерде тыптынч добуш чыгарбай отурам. Сен таарынбачы" дедим. Келинчек күлө карап башын ийкеди да, чөнтөгүнүн сыртын сылап коюп кетип калды. "Картайганда Аллахым бак бериптир. Урпак деген кол жеткис бакыт го" деп пол жууган апа да далман таптады. Апага карап, анын артындагы күзгүдөн өзүмдү көрүп, карыганымды байкап күлүп жибердим. 44 жаш деген аз эмес. Жап-жаш Жайсаңым мага 2 уул белек кылды. Ооба, бул деген бакыт. Ал апага да колума урунган акчадан карматтым да, "Ооба, туура айтасыз. Аллахым бак берди, мени бакытка бөлөдү" дедим. "Иним, акчаңды оңду-солду чачпа. Эртеңден баштап сага көп акча керек болот. Бакандай 2 бала, алардын жалаягы, тамагы дегендей" деп колумдан кармап, аркамдан таптады. "Келинчегиң болсо тың экен. Үнүн чыгарбай, кайраттуулук менен төрөдү. Азыр чарчап уктап калды. Кичине эс алып алсын, анан бөлмөсүнө которушат. Сен акырын ошол бөлмөгө барып кыйшайып ал. Бөөктөрүң да сак-саламат туулуптур, уйкуга кетишти алар дагы" деп мени жетелеп Жайсаңдын бөлмөсүнө алып келди. 2 кишилик бөлмө экен. Бош керебеттин шейшегин оңдоп жатып, "Жат, эс ал. Алып келгенде көрөсүң" деди да чыгып кетти. Мен керебетке чалкаман кулаганымды билем, андан ары кантип уйкуга кеткенимди сезбей да калыптырмын. Тарсылдаган, түрсүлдөгөн добуштан ойгондум. Көтөрүп жүрүүчү керебет менен Жайсаңды алып чыгышты. Пол жууган апа менен бирге дагы бир жаш кыз жүрөт. Жайсаң мени көрүп, көздөрү жайнап, күлүмсүрөй карап, "Сиз ушул жерде болдуңузбу?" деди.
Жаным, абалың жакшыбы, кандайсың деп колунан кармадым. Апа менен медайым Жайсаңды керебетке жаткырышты да тез эле чыгып кетишти. Рахмат сага жаным деп Жайсаңдын көзүнөн, чачынан, кулагынан өптүм. Жайсаң уулдарыбыз менен бир жума жатып чыкты. Албетте биз тыптынч гана Жайсаңдын батирине келдик. Участкалык дарыгерлер менен сүйлөшүп, көмөктөшө турган медайым дайындалды. Биз үйгө келгенде ал кыз да келди. Жайсаңдын негизги сарсанаасы Зейин эле. Мен Зейинге да барып көрүп келдим. Аны үйгө алып келе албасыма көзүм жетти. Борбордогу дарыгерлердин айтымында Зейиндин жанында таңдан кечке чейин бир киши байланып отуруш керек экен. Эки бирдей наристе менен Жайсаңга өтө эле оор болоорун түшүндүм. Эгер мен дайыма жанында болсом, сөзсүз алып келет элем. Бирок мен башымды бошото албай ортодо кыйналып жүрбөймүнбү? Жайсаңдарды жалгыз калтырып кетким келбесе да, айлам жок, Зина менен Альфияга барышым керек эле. Бул убакытта мен Зинага эч нерсе айта алган жокмун. Зинанын оорусу көбөйүп, улутунуп онтой турганды чыгарды. Биз короосу бар, багы бар үйгө көчөбүз. Ал абдан чоң, кенен, 2 кабаттуу. Жаңы өзү да, мыкты конушта, деди кечинде үйгө келсем. Муну качантан бери чечип жүрөсүң, дедим. Бир жагынан Жайсаңдын жанынан көчүп кетерибизге кубандым. Анткени Зина көрүп калабы, билип коебу деп дайыма үрөйүбүз уччу. Экинчи жагынан Жайсаң менен көрүшүүбүз суйларын ойлоп, ичим ачышты. Муну мен былтыртан бери эле ойлоп жүргөм. Альфия мектепке барса, мектеби үйгө жакын болсун деп ушундай үй издегем. Ошол да мына ушундай үй анан табылды. Абдан кымбат эмес. Анан үй ээси ушул батирге алмашууга макул болду. Үстүнө бир аз эле акча кошобуз, деди. Зина акыркы кезде сүйлөшсө көзүмө карабай турган болгон. Ары бери басып, же терезеден сыртты карап сүйлөйт. Азыр да терезеден сыртты карап туруп айтты. Анын мени менен кеңешпей чечим кабыл алып, ушундай кылабыз дегени үй бүлө болгонубуздан берки адаты болгондуктан ашыкча маани деле берген жокмун. Жакшы кылган экенсиң, көчсөк көчөлү, дедим да өз бөлмөмө кирдим. Оюмдун баары Жайсаң менен уулдарымда. Баргым келет, наристелерди жыттагым келет. Жайсаңды кучактагым келет. Төшөккө сыйбай чабалактайм. Атып туруп, "Эй, Зина, сен көчсөң көчө бер, ошентип жашай бер. Мен башка аялыма, уулдарыма кетем" дегим келип кетет. Бирок андай деп айта албайм да. Мага Жайсаңдан алыс болуу азап. Жайсаңдын сулуу көздөрүн көрүү, уулдарымдын жытын жыттоо мен үчүн арман. Күндөн күнгө жалгызсырап, эч нерсе кылгым келбей, баарынан безип, качып кетким келип араң чыдап жүрөм. Жайсаңга жеткенде гана кумарым канбай күйүп бышам. Биз аз да болсо биргебиз го, ушунусуна да шүгүр кылалычы. Жайсаңды бетинен сылап, мээримдүү көздөрүм менен карап, "Мени кечирчи, мен биротоло келе албай жүрөм. Силерсиз жашап жаткан деле жокмун" дейм күйүнүп. Балдар да тыңып, күндөн күнгө сүйкүмдүү болуп өсүп жатышты. Биз тез-тез Зейинге да барып турабыз. Ал маанайы көтөрүлүп, көздөрү жайнап, инилерине түз карай албаса да кыйшайып карап, акырын колун тийгизип, өз махабатын билдирет. Жайсаң Зейинге барып кайткан сайын катуу кыйналат. Жаштары токтобой агып, өзүн канчалык бекем кармаса да жүрөгү экиге бөлүнүп түгөнөт. Мен эмне кыларымды билбей кыйналам. Анан кайра мага да кетүү керек болгондо бетим күйүп жер карап калам. Ошентип айлар өтүп, күздүн суук күндөрүнө да жеттик. Менин кызмат абалым жогорулап, кичине кирешем да көбөйдү. Жайсаңдарга жардамымды аябай берип жүрдүм. Альфия кызым мектепте эс тартып калган. Бир күнү экөөбүз сейилдеп жүрүп, майыптар арабасында отурган баланы көрдүк. Альфия музакка үнсүз карап турду да,
Ата, сиздин эсиңизде зейин барбы? Деди. Мен башымды ийкедим. Биз эмнеге аларга барбай калдык? Көчүп кетип унутуп да калдык окшойт, деди үшкүрүнүп. Мен кызымдын башынан сылап, чачынан жыттап кучактап отургучка отурдум. Билесизби ата, мен Жайсаң эжени да сагындым. Ал ушундай мээримдүү жан. Мен алардын жанында өзгөчө бактылуу болчумун. Дегенде менин жүрөгүм айрылып, атүгүл солкулдап ыйлап жибердим. Кызым чочуп карап калды. Кечир кызым, кечир, дедим боорума кысып. Өзүмдүн ушул айласыз, чечими жок өмүрүмө күйүнүп отурдум. Ата, эмнеге ыйлайсыз? Деп кызым жашымды сүрттү. Аргасыздык, кызым, аргасыздык. Бул жакта сен, тигил жакта балдарым, деп ичтен гана айтып, кызымды катуу кучактадым да. Мен өз апамды сагынып кетиптирмин. Жайсаң эжең апамды эсиме салчу эле, дедим. Чындыгында эле Жайсаң апама окшош болчу. Кичинекей кызым таза ою менен дароо башын көтөрүп көзүмө карап, биз зейиндерди издеп баралычы ата, деди. Жок, кызым, болбойт. Жок. Эмнеге болбойт? Анткени биз аларга эч ким эмеспиз. Алар бизди унутуп да калышса керек. Анан калса алар көчүп да кеткендир, дедим. Кызым ойлонуп отурду да, башын ийкеп, терең үшкүрүнүп, издеп барсак, алар аябай кубанышса керек, деди. Мээримдүү кызыма ыраазы болуп отурдум да, анан көңүлүн көтөрүш үчүн дүкөндөргө алып кирдим. Зина эч кандай оорулуу адамга окшобойт. Жасанып, жаркырап жүрөт. Жаңы үйдө да биз бөлөк-бөлөк бөлмөлөрдө жаттык. Мен атүгүл акыркы жолу Зина менен качан бирге болгонумду да унутуптурмун. Ал ошол эле калыбында өтө семиз эмес, бирок толук, былк-сылк этип басып жүрөт. Той топурга бирге барабыз. Токтоп калууга дуушар кылган 90-жылдардын башы эле. Зинанын жумушу жүрүп турганы менен мурункудай ашып ташкан жок. Мен кирешемди экиге бөлүп, эсим ооп жүрөт. Арасында балдары ооруп калат. Андай учурда айласыз Жайсаңдын жанында калып да жүрдүм. Кыштын узак түндөрүндө таң аткыча наристелер чырылдап ыйлап, акыры ооруканага жатууга туура келди. Мен бир уулум жана көмөкчү медайым менен Жайсаңдын батиринде калдым. Медайым күндүз болот, түнү жалгыз калам. Ошол жумада өз үйүмө барбай, Зинага иш сапарга кеттим деп, уулум Мади менен бирге болдум. Уали менен Жайсаң ооруканада жатты. Бир жумадан кийин үйгө келсем, Зина атыла турган мылтыктай болуп мени күтүп туруптур. Зинанын түрүнөн эле баарын билип калганын сездим. Ал унчукпай мага ойлуу көз караш менен тигилип отурду да, андан соң ээлин алдыга созуп, айтарың барбы? Деди. Мен чечкиндүү түрдө бар дедим. Айт. Мен башка аялды сүйөм. Ал мага 2 уул төрөп берди. Мен сенден кетем. Шунча убакыттан бери муну сага айта албай жүргөнмүн. Былтыр айтайын дегенимде сен эсиңден танып ооруп калып айттырбай койдуң. Мына эми айтып жатам. Сен мени түшүн. Анын үстүнө менин дагы деле сага керегим жок окшойт, дедим. Зина көзүн албай, мага селее тиктеп отурду. Үн сөзү жок. Эмнеге унчукпайсың? Дедим мен. Ал кашын өйдө серпип ордунан турду да, терезе жакка басып барып, сыртка караган бойдон дагы бир аз унчукпай турду. Андан соң угуп тур, деп катуу кыйкырды. Көздөрү алайып, өңү куп-куу боло түштү. Мен атүгүл чоочуп да кеттим. Зинанын мындай өкүрүгүнүн укпаганыма бир топ убакыт болгон эле. Ага карап, баягы каардуу калыбына кайра келгенин сездим. Ал тиштерин кычыратып жаныма келди да, сөөмөйүн кезеп, жакшылап угуп ал. Мен бүгүн сага сөз менен гана айтып жатам. Эгер укпасаң, иш жүзүндө аракет кылам, деди. Мен андан эмне деген сөз чыгат экен деп ичимден кекене, айтпайсыңбы анан, эмнеге сөөмөйүңдү кезеп турасың? Мени коркутайын дедиңби? Дедим мен ачууга алдырып. Сен коркок, деп катуу айткан Зина.
Теңселе басып ары бери басты да кайрадан мага сөөмөйүн кезеди. Мен сенин кутуруп жүргөнүңдү билем. Жана да, деп дагы үнүн көтөрдү. Тигил канчыгыңдын сага эгиз уул төрөп бергенин да билем. Баягыдан бери эле билем. Ал канчык уул төрөгүч экен го. Эгиздеткенин карачы мунун, деп оозу мурдун кыйшайта жинденип кирди. Зина, байкап сүйлө, дедим ордумдан атып туруп. Эмне? Анын канчык экени калппы? Ал шорду тигил майып күчүгүн кимден тууп алганын сага айттыбы? Деди кашын көтөрө көздөрүн бакырайтып. Анда сенин жумушуң болбосун, дедим мен. Жумушум болот, эмнеге болбосун? Ал канчык менин үй бүлөмдү талкалайт экен да, а мен жөн отурушум керекпи? Жок Айдар, мен андай кыла албайм. Дагы бир жолу айтам, жакшылап угуп ал. Сөзүмдү кор кылбай, так жана даана айтайын. Сага да, мага да тиешелүү 3 гана жол бар. Биринчи жол. Мен тигил канчыгыңдын үстүнөн арыз жазам. Ал албарстынын бир эмес 2 үй бүлөнү тең талкалаганы тууралуу жазылат. Биринчи күчүгүн майыптар үйүнө өткөрүп берип, менин үй бүлөмө кол салганы айтылат. Аны энелик укугунан ажыратып, балдарын тартып алып, өзүн түрмөгө каматып салам. Экинчи жол. Эгерде сага уулдарың, тукумуң керек болуп өлүп бара жаткан болсоң, анын да жолу оңой. Уулдарды биз өзүбүзгө ала алабыз. Мына бул чоң үй заңгырап ошолор үчүн алынган. Атасы сенсиң. Мыйзам жүзүндө ал канчыктан оп-оңой эле тартып алып, өзүбүз өстүрөбүз. Сен ага барбайсың, бара да албайсың. Ал тигил майып күчүгү менен гана кала берет. Эсесине бизде уулдар болот. Негизи 2 уул өтө эле көптүк кылат. Бирөөсүн алсак да жетет. Ал шорду тигил 2 уулу менен отура берсин. Эми 3-чү жол. Ал аял өз балдары менен калат. Сен биз менен жашайсың. Ай сайын, жок, 2 айда бир жолу барып, жолугуп турууңа уруксат берем. Эгерде сен кетем деп чочоңдой турган болсоң, мен түндө ойлонгондо эле Зинанын дал ушундай кыянаттыкка бараарын сезгем. Зина мага тиктеген калыбында үн катты. Сен уятсыз, мага дагы өзүңчө талап койгуң барбы? Көзүмө чөп салганың аз келгенсип, эгиз эркек туудуруп алып, эми менден бир нерсе талап кылгың келип атабы? Жок Айдар, жок. 3-чү жол өзгөрөт болду. Ал канчык балдары менен жалгыз калат. Сен аларды көрбөйсүң. Болбосо ал балдарынан айрылат, деп кесип айткандай сөзүн тыйды. Зина, мен сенин сөзүңдөн билгем. Сен аларды тынч койбой турганыңды да билем. Ошондуктан акыркы жолу мен аларга жардам берейин да, андан кийин баарын унутам. Альфиям үчүн тынч жашайм, дедим. Аларды унутам деген сөздү атайын айттым. Зина кичине сабырына келип басылсын деген оюм эле. Анда кандай жардам бермекчисиң? Кандай жардам береримди али чече элекмин. Мен Жайсаңдан сурайын. Ага абалды түшүндүрөйүн. Андан соң сага да айтам, дедим ойлонуп туруп. Зинанын бети титрей түшүп, 1 саатка ойлонуп калды да, Айдар, менин бир туугандарым сенин бул жоругуңду билсе сенин эмес, анын башын жулат. Ушуну билип кой. Тигил туумачарды сууга чөктүрүп да жиберишет. Андан сурайын, анан сага айтам деп эмнесине керилип жатасың? Деди көздөрү канга толуп. Билем. Ошондуктан коштошууга уруксат бер. Ашып кетсе көзүмө көрсөтпөй шаардан чыгып кетүүлөрүнө көмөктөшөм. Ошолор ушул жерде болсо мен кыйналам. Алыста болсо убакыттын өтүшү менен унутат чыгармын, дедим аянычтуу ыйлагым келген үн менен. Зина кабагын түйүп, өйдө караган калыбында, ооба, шаардан жоголсо жакшы болмок, деп чыгып кетти. Мен шашылыш түрдө Жайсаңдын батирине жөнөдүм. Жайсаң менин сөзүмдү бөлбөй, көзүнөн жашы төгүлүп угуп отурду. Жайсаң, жаным менин, мени кечирчи.
Менде бир жол бар, ошого сен макул болосуңбу, дедим. Жайсаңдын кабактары дирилдеп, мага ойлуу карады. Зейинди алып, уулдарың менен бирге айылга көчсөңөр, мен силерге тез болбосо да каттап турат элем. Ал жакта силерге көмөктөшө турган адамдар бар. Мен да каралашып турам, дедим. Жайсаң кабагын түйүп, ойлуу көз караш менен терезеден сыртты карап турду да, мен сенин үй бүлөңдү бузайын деген ойдон алыс болчумун. Дагы чок бастым. Не деген шору каткан шордуу жан элем, деген күңгүрөнгөн үн менен. Жайсаң, антип айтпа, биз дагы эле бактылуу болобуз, дегеним менен өз сөзүмө өзүм ишенбей, бул абалдан чыгаар жол таппай кыйналып турдум. Айылда кимдин үйүнө барабыз? Деп Жайсаң коркуп кекечтене сурады. Абдан жакшы досум бар. Ал бир кырсыктан улам майып болуп калган. Эки көзү көрбөйт. Энеси, карындашы бар. Абдан жакшы адамдар. Мен бүгүн алар менен сүйлөшүп келейин. Андан соң Зейинге барып, аны алып айылга жөнөйбүз. Ал үйдө канча убакыт болобуз? Көп эмес. Зина сабырына келип, ачуусу басылган соң мен ажырашып, жумушум менен үйүмдү иреттеп алып, силерди алып келем, дедим. Жайсаң мөлтүрөгөн көздөрү менен мага карап, эң башкысы, мени балдарымдан айырбагылачы. Биздин бирге болбошубуз маанилүү эмес, уулдарым кашымда болсунчу. Балдар үйү жетимдерге башпаане болгону менен ал жерде мээрим менен күйүмдүүлүк деген жок, деди ыйламсыраган үн менен. Жаным десе, сен кабатыр болбо. Сени уулдарыңдан айырбайм. Мунун баары убактылуу. Силер аз гана чыдасаңар болду, мен барам. Ушул жерде эле отура берсем болбойбу? Өкмөт тараптан аздыр көптүр жардам бар. Эгиздер басып, тамактарын өзү иче баштаганда Зейинди колума алып алат элем. Жайсаң, түшүнчү, Зина деген силерди тынч койбойт, ал сөзүнө турбайт. Мен жумуштан кечиксем, же бир иштер менен жүрүп калсам, ал дароо эле сага келет. Өзү келсе эч нерсе эмес. Тигил бандит инисин жумшаса, алар акмакчылык кылышы да мүмкүн, дедим. Зинанын ушундай жолго барарына көзүм жетет. Жайсаң чоочулаган көз караш менен карап, бөпөлөргө жакындады. Жайсаң, Зинанын иниси жакшы адам эмес. Ал шаарды титиретип, канчалаган жандарды зар кагыштырып жүргөн канкор. Мен силерди алар таппай турган жерге жашыра турайын. Андан кийинкиси дагы чечилер, дедим. Жайсаң уулдарына жакындап туруп, мени уулдарым менен бирге тешик тоонун артына алып барам десең да макулмун, деди салмактуу үн менен. Мен тез эле кашына барып, маңдайынан өөп чыгып кеттим. Досумдун айылы Алматыдан 350 чакырым алыстыкта эле. Шаар аралык телефон менен чалдым. Шашпай болгон жагдайды түшүндүрдүм. Алып кел, сенин балдарың, менин балдарым. Карап беребиз. Аллага шүгүр, апам менен карындашым бар. Эч коркпо, келе бер, деди. Досумдун аты Сүйүнүч эле. Биз университетте бирге окуганбыз. Акыркы курста кырсыкка учурап, кош карегинен айрылган эле. Бул үрөй учурган окуядан кийин Сүйүнүч депрессияга түшүп, жашоодон безип, айылына кетип калган. Канча ирет өзүнө кол салууга да барып, жаны кыйналган эле. Мен үзбөй барып турдум. Апасы менен карындашы чырылдап жүрүп, аны жашоого кайтарышкан эле. Сүйүнүч абдан акылдуу, билимдүү жигит. Ошентип мен кыйын абалга туш болгондо колдоону Сүйүнүч досумдан тилеп, анын макулдугун угуп, кубанып калдым. Жайсаңга келип, аны майып балдар үйүнө алып барып, Зейинди чыгарып алуу иштерин баштадык. Бир кызыгы, баланы ал жерге жайгаштырууну чыгарып алгандан да оңой болгон экен. Чыгаруунун убара керчилиги көп болуп, 10 чакты күн жүрүп калдык. Ал күндөрү Зина терисине батпай, мага алайып карап жүрдү. Жайсаңдын батирин ижарага өткөрүп,
Эми өзүн автобуска отургузуп, сүйүнүчтүн айылына алып кетмекчи болгонумда Зина: "Мен жанына адам кошом, ошол алып барат. Сен барбайсың", деп өжөрлөндү. "Эң куру дегенде узатып коеюн. Эмне болду мынчалык?" деп бой бербей автовокзалга келдим. Зина мени менен бирге келди. Эгиз уулдун бирөөсүн көмөктөшкөн медайым, экинчисин Зина кошкон жигит көтөрүп турат. Бул кезде уулдардын төрөлгөнүнө жаңы эле 1 жыл болгон. Жайсаң Зейиндин арабасын түртүп автобуска жакындады. Мен Зинага карап: "Сен жакындабай эле койчу, алар кетишсин, өзүм коштошуп алайын", дедим. Зина тиштене түшүп, акырын башын ийкеди. Мен кадамдарымды тездетип, Жайсаңдар тарапка бастым. Жайсаң жашка толгон көздөрү менен мага ойлуу карап туруптур. "Жаным, силерди мына бул жигит жеткирип коет. Мен 1 аптадан кийин барамын. Дал бүгүн жолго чыга албай калдым. Автобус 7 саат жүрөт. Жол азыгыңар мынакей. Ал жактан силерди сүйүнүчтүн карындашы тосуп алат", дедим. Жайсаң оор жутунуп алды да Зейинди колтуктан сүйөп, майыптар арабасынан тургузмак болду. Мен дароо көмөктөшүп, Зейинди көтөрүп автобуска киргиздим да өз ордуна отургуздум. 6га толгон Зейин ушунчалык арык, ушунчалык жеп-жеңил эле. Жайсаң жүзүмдү карагысы келбей, Уали уулумду мээримдүү медайымдын колунан алды. Медайым кыз көз жашын тыя албай наристелердин беттеринен өөп коштошуп жатты. "Жайсаң эже, мен эмге көргүүгө чыкканда сиздерди издеп барам сөзсүз. Дарегиңизди кат менен жазып жибериңизчи", деди өпкө-өпкөсүнө батпай. Буларды жеткирип коймокчу болгон жигит абдан оор басырыктуу экен. Эч нерсе дебестен, бир колу менен жол баштыктарды жүк салгычка түртүп жайгаштырып, экинчи колу менен Мади уулумду кучактап турду. Медайым Мадини да өөп, ыйлап коштошту. Мен арабаны жүк бөлүмүнө салып жатканда, алар автобустун ичине кирип кетишти. Мен да артынан шашыла кирдим. Зейин менен Жайсаң катар отуруптур. Уали Жайсаңдын кучагында бышылдап уктап жатат. Жанагы көмөкчү бала да катардагы орундукка отуруп, Мадини бооруна кысып алган экен. Мен кимисин өөп, кимисин жыттаарымды билбей, ичим өрттөнүп, көз жашымды араң тыйып: "Жолуңар шыдыр болсун, мен барамын, мени күткүлө", дедим үнүм титиреп. Жайсаң көзүмдү да караган жок. Бир караса Зейинге, бир караса Мадиге карап, Уалини жыттап, өңү куп-куу болуп, көз жашы төгүлүп отурду. Мен анын колунан кармап: "Мага ишенч, мен сөзсүз барамын", дедим. Анан жанымдагы бир аз акчаны Уалинин чөнтөгүнө салдым да: "Мен силерге акча салып турам, мен барам", деп кайрадан кайталадым. Кете албай, кыйылган бойдон тура бердим. Айдоочу узатуучулардын түшүүсүн суранды. Мен шашыла сыртка чыктым. Автобекетти айланып, өз унаама жеткенче көзүмдүн жашы куюлуп токтогон жок. Жайсаңдын мага тике карабай, бир ооз сөз айтпай кеткени кабыргамды кайыштырып, оор тийди. Унаанын жанына келсем, Зина жок экен. Бир аз күтүп отурдум. Бир убакта ал шайдоот, көңүлдүү кайтып келди. Үйгө кайттык. Кызым Альфия бизди кубаныч менен тосуп алды. Мен өзүмдүн алсыздыгыма, айласыздыгыма ичимден кан өтүп өкүндүм. Күндөр зымырап өтө берди. Жумуш менен үйдүн ортосунда убара болуп, Жайсаңдарга баруунун эч бир иретин таба албай койдум. Дем алыш күндөрү пландап барам деп камынсам эле, бир жумуштар чыгып бошобой калчумун. Апталар эмес, айлар тоголонду. Колумдан келген жалгыз гана нерсе шаар аралык телефон аркылуу сүйүнүчкө чалып, кабарлашып турдум. Бала чакаң аман эсен жетип келишти. Өздөрү ушундай таттуу, ширин балдар экен. Апам да, карындашым да ыраазы болуп, балдарга каралашып жатышат, деди алгачкы күнү. Жайсаң мени менен сүйлөшкүсү келбей,
телефондун трубкасын албай да койду. Арадан 2-3 күн салып кайра чалсам: «Айдар, сен камсанаба, баары жакшы, балдар да көнүп калышты. Зейин мен жанымда. Жайсаң апам менен бирге балдарды карап, үй иштерин кылып жатат. Колуң бошосо келип кет», деди сүйүнүч. Мен барам, милдеттүү түрдө барам деп убада бергеним менен бара деле алган жокмун. Жайсаң кеткенден кийин мен руханий жактан сындым. Атүгүл жашагым да келбей калды. Зина болсо жанымдан карыш жылбай койду. Атүгүл менин бөлмөмө көчүп кирип алды. Анын иши дүркүрөп өсүп жатты. Ал эми менин жумушум күн санап артка кетип куладым. Биз куруп жаткан үйлөрдүн курулушу токтоп, компаниябыз банкротко учурады. Айлык да төлөнбөй калды. Жайсаңдарга үзгүлтүксүз салып турган акчамдан да айрылдым. Антсе да аякта биякта иштеп тапкан аз маз кирешемди уулдарыма салып жиберип турдум. Зина болсо кайрадан баягы ташбоор калыбына келип, мага үнүн көтөрүп, бакырып кыйкырганды адат кылды. Өзүнүн машыгуулары менен диетасын бир күн да калтырган жок. Жумушу укмуш болбосо да өкмөттөн жардам бар. Жарым-жартылай балдардын ата-энелери колдоо көрсөтүп, интернаты жакшы эле иштеп жатты. Анын чоң агалары да тартыштык көрүшкөн жок. Тескерисинче бардык бийлик колунда болуп чалкып жашашты. Зинанын кичүү иниси ого бетер кутуруп, анын кылмыштуу тобу шаарды дүңгүрөтүп жүрдү. Төбөлдөр өздөрү тирек болуп турган соң ал абдан семирип кеткен. Анын кылган шумдуктарын угуп, денем дүркүрөп чоочулап жүрдүм. Ал далай адамдардын бизнесин, мал мүлкүн тартып алып, карызга батырып, төлөй албагандардын көзүн тазалап жүрчү экен. Ошол жылдары түркүл кылмыштуу топтор болсо, алардын ичиндеги эң ырайымсызы, эң опасызы менин ушул кайным болду. Ал биздин заңгыраган чоң үйүбүзгө бат-баттан келип, айлап жашап кеткенди чыгарды. Бул эмнеге эле бизге келе берет? Өзү көчөдө жүргөн бандит болсо, бизден оолак жүрбөйбү? Эртең бир нерсеге кабылса, сен да, мен да кошо илинип кетебиз, дедим Зинага ичимдеги кооптонуумду жашыра албай. Зинанын өңү бузула түшүп мага карады. Ал эмнеге урунмак эле? Жөн отурчу, оттобой. Ириген ооздон чириген сөз чыгат. Туура сүйлө, иниме жамандык тилебей, деп мени тыйып койду. Ошол сөздөн кийин мен кайным тууралуу ооз ачпадым. Бирок ал да биздикине келүүнү азайтты. Алматыда курулуш токтогону менен жеке менчик мекемелер ачылып, мен кээде ошолорго барып, өз билимим менен бөлүшүп, кеңеш берип, азын-оолак акча таап, уулдарыма салып турат элем. Бир жолу жайсаңдарга колумдагы бардык акчамды салып, почтадан сыртка чыгып келе жатсам, Зинанын баягы бандит иниси мага өчөшө карап, жакама жабышты. Ой, Жездуха, сен тайраңдаганың жетти го. Сен качантан бери мен эжекеме кордук көрсөтүп жүрөсүң, мазактап жүрөсүң, я, деп тиштерин кычыратып. Сага эмне болду? Дедим мен анын билегинен кармап. Жездуха, ук, ушул сенин акыркы салган акчаң болсун. Жетишет, болбосо күчүктөрүңдүн мойну үзүлөт, экөөнүн тең, деди көздөрүмө кезек-кезек тиктеп. Ал наристелерде эмне күнөө? Жездуха, молчать, тш, деп башын чайкап, көзү канга толуп, сен менин эжекемдин урматы үчүн гана тирүү жүрөсүң, болбосо баягыда эле, деп алкымымды сөөмөйү менен чийип өттү. Иним, өлтүрө салчы анда, мен баарынан чарчадым, дедим мен да ачууга буулуп. Пах чиркин, жөн эле өлө салам дейсиңби? Жок, эжекемдин ар бир тамган көз жашы үчүн жооп бересиң. Эгер токтотпосоң, көз алдыңда күчүктөрүңдү мууздап, тигил канчыгыңды жигиттерге салып берем. Сен ач бүркүт эмне кылаарын өз көзүң менен көрүп турасың. Көзүң ачык бойдон ушул азапты көрүп, жаның чыга бергенде гана өлүп кутуласың, деп бетиме түкүрүгүн чачыратып айтты да, мени түртүп жиберип, тайраңдап басып кетти.
Каным башыма тээп ошол жерде кала бердим. Коркконумдан эмес, ыза менен ачуудан кан басымым көтөрүлүп, ошол турган жеримде эсимден танып жыгылып калыптырмын. Көзүмдү ооруканадан ачтым. Сол жак бутум кыймылдабай, тилим күрмөөгө келбей, кулагымда дурус укпай калыптыр. Зина дарыгерлерди чуркатып, каратып жаткан экен. Мен бул дарт менен күрөшкүм келбесе да, мен 2 уулума керекмин, аларга барышым керек деген ой менен дарыларды ичип, бутка турууга умтулдум. Ооруканада жатып, Зинанын дагы бир шумдугун угуп калдым. Өзүм кыймылдай албай сулк жаткан элем. Дарылардын жардамы менен кулагым бир аз ачылып калган болчу. Медайым жанымдан чыкпай карачу. Бир күнү бөлмөгө дагы бир медайым кирип, экөө мындай деп шыбырашты. Карачы, убал эле болду Ушундан 1,5 жыл мурун бул кишинин тигил шумдук аялы акчанын күчү менен жалган жерден ооруп, реанимацияда жатып албады беле? Ошондо бул байкуш күйөөсү бир күн үйүнө кетпей, анын айыгышын зарыгып күткөн болчу. Биздин дарыгер да оңбогон немекен. Тиги аялдын айтканын кылып, абалы оор деп бул кишини аябай коркуткан болчу. Ошондо мен ушул байкуш үчүн аябай кабатыр болгом. Өзү ооруп калбаса экен дедим эле. Мына эми өзү минтип жатат деген сөз кулагыма шак деп угулду. Бул суук сөздү угуп, жүрөгүм сыздап, ого бетер кусалуу болуп, абалым оорлоду. Эсимди жыйып, адам катарына кошулмак түгүл, оору мени жеңип, шал болуп калдым. Болгону 46 жашымда майыптар арабасына таңылдым. Альфия кызымдан башка эч кимге керексиз болуп, бөлмөмө камалдым. Зина кайрадан бөлөк бөлмөгө көчүп кетти. Мага баш багып, абалымды сурап да койбойт. Өз жашоосу менен убара. Бир гана жакшылыгы, жаныма акы төлөнүүчү медайым жалдап койду. Ал тамагымды, дарыларымды берип турду. Канча убакыт өткөнүн, кайсы жыл, кайсы мезгил экенин да билбей, төшөктө жата бердим. Альфия кызым бой жетип калыптыр. Мен сүйлөгүм келет, бирок тилим сөзгө келбейт. Корулдаган гана үн чыгат. Жазайын десем манжаларым ийкемге келбейт. Мени туура эмес дарылаштыбы, же атайын дарылатпай коюштубу? Айтор, тирүүлөй азаптан көзүм ачылбады. Уулдарым бир жакта, мен бул жакта калдым. Ичимден өзүм алышып жаттым. Зина медайымдын акчасын төлөгөндөн башка мага эч караган жок. Айдар, сен бул дартты жеңишиң керек, күрөш. Сен артыңда калган наристе уулдарың барго. Аларды зарыктырып, сокур сүйүнүчкө жибердиң. Аларга сенин көмөгүң керек, деп ичимден өзүм камчылайм. Бирок айлаганча дары да конбой койду. Альфия кызымдын окуусу бар. Мени канчалык жакшы көрсө да, мага бөлө турган убактысы тар эле. Зина да кызымдын окууга гана көңүл бөлүүсүн талап кылып, ар кандай кошумча курстарга жөнөтүп турду. Мурун биздикине басып келбеген бир туугандарым такыр эле кабарсыз болушту. Мен төшөктө жатып алып ойлоном. Ушул жарым кылымга чукул өмүрүмдө мен эмне кылдым? Бир тууганыма, ата-энеме да каралаша албадым. Зинанын артынан ээрчип жүрүп өттүм. Бир туугандарым Алматыга окууга келгенде, үйүмө бир түнөтүп, жатаканага алып барып жайгаштырбадым беле. Алар үйлөнүп, той кылганда мен шорулу шүмүрөйүп, колумдан келсе бардым. Зина барбайбыз десе барбай калдым го. Апам байкуш мени издеп келчү эле. Ал кишиге бир чыны чай бербестен, башка баласын үйүнө жеткирип койчумун. Зина интернаттан үйүп төккөн азык түлүктөн апама бир баштык салып бере алган жокмун. Атамдын да өлөр алдындагы жүзүн көрө албадым. Сөөгүн жашыраарда гана жалгыз араң бардым. Ооба Айдар, сен бүлөнүн кулу болуп кеткенсиң. Эми бир туугандарыңа да керек эмессиң. Жаңыл кемпирдин кызын алып, ошол үй бүлөнүн кулу болуп кеткенсиң. Эми мына уулдарың менен жайсаңыңдан айрылдың. Сага ушул азап гана ылайык, деп өзүмдү өзүм жемелеп жаттым.
Адам өмүрдөн түңүлгөндө эч нерсени каалабай жата берет экен. Бир күнү чоң агам абалымды сурап келип, менин бул аянычтуу абалымды көргөндө өңү бузулуп, Зинага катып айтты. Ай келин, инимдин ден соолугу чың, колунан иш келип турганда керек беле. Эми башына сыноо түшүп, дартка чалдыкканда керек эмес болуп калдыбы? Деди. Аке, мага окшоп караган аял болсо гана, ошол 1 жылдын ичинде кайсыныңар келип карадыңар? Эгер бир тууганыңар керек болсо, алып кетип өзүңөр карагыла. Ага эч кандай дары да жукпай койду. Бардык айласын кылдым. Акчаны суу саагандай чачтым. Дагы эмне дейсиз? Деп Зина көк беттикке салып беттен алды. Агам Зина менен айтышпайын деди окшойт. Тез эле буюмдарын жыйнап чыгып кетти. Эртеси күнү медицина тармагында иштеген карындашым келди. Ал келгенде Зина үйдө жок болчу. Карындашым менин дарыларымды карап, медициналык кагаздарымды окуп, бир топко чейин ойлонуп отуруп калды. Зина келгенде ага сыпайы учурашып, көптөн көп ыраазычылык билдирип көңүлүн алды. Жеңе, агамды мен алып кетейин. Сиз да убара болуп чарчадыңыз. Болгон дарысын жасатыпсыз. Эми мен карап көрөйүн. Адам катарына кошулуп калар, деди. Зина оозу мурдун кыйшайтып, колун шилтеп. Алсаң алып кет. Көрөйүн, канчага чейин караар экенсиң. Алып кеткен соң кайра сурабайм дагы. Бир тууганың го, бак, кара, деди да бөлмөдөн чыгып кетти. Карындашым Альфияга жакындап. Сен атаңа келип тур. Жакын отур. Атаң сени абдан жакшы көрчү эле го. Ошону унутпа, деди. Кызым ыйлаган бойдон башын ийкеди. Карындашым мага жакын отурду да, ага, эртең унаа менен келип сизди алып кетем, күтүңүз, деди. Мен көзүмдү жумуп макулдугумду билдирдим. Карындашым кеткенден кийин ичимден эзилип, өксүп ыйладым. О жараткан, менин кайсы жакшылыгым үчүн сен мени өз назарыңа алдың? О Аллахым, шыпаңды бере көр, мени кечире көр, мен уулдарыма керекмин деп жалбардым. Эртеңки күндү чыдамсыздык менен күтүп, таң атыра албай кыйналдым. Эртең мененки саат 8-де бир туугандарым келип мени алып кетишти. Дарыгер карындашым мени олуттуу түрдө дарылата баштады. Мага операция жасалды. Ошондон кийин акырында отуруп бутка тура баштадым. Тилим да сөзгө келе берди. Бардык оюм тезирээк бутума туруп, уулдарыма жетүү, ошолор үчүн күрөшүү болду. Бул азаптуу күндөр туп-туура 8 жылга созулду. Оң колум ийкемге келип, буюмдарды кармай турган болдум. Ордумдан турганым менен сол бутумду дагы эле жакшы башкара да албайм. Бир туугандарым, алардын балдары, эжелерим, карындашым мага жан үрөп, камкордук көрүп жатышты. Мен эсимди жыйып, өзүмө келгиче убакыт зымырап өтө берди. Кызым Альфия да мага бат-баттан келип, жанымда узакка отуруп кетчү болду. Ал азыр жогорку окууда окуйт. Ал эми Зина ушул 8 жыл ичинде бир да жолу келип мени көргөн жок. 8 жылдын ичинде Зинанын 2 агасы камалып, өзү да кылган былыктары ачыкка чыгып, жумушунан да айрылыптыр. Ал чоң акчанын күчү менен гана абактан аман калыптыр. Заңгыраган чоң үйү сатылып, 2 бөлмөлүү батирге көчүп барышыптыр. Ал эми баягы бейбаш, бандит иниси качып кеткен бойдон дайын дареги жок экен. Кайненем жаңыл да дүйнөдөн кайтыптыр. Кызым Альфия мага ушулардын баарын айтып берди. Мен болсо, жараткандан күнү түнү кечирим сурап, мурдагыдай толук кандуу адам катарына кошула албасыма көзүм жетти. О Аллахым, эң куру дегенде уулдарым менен жайсаңды бир көрүп кечирим сураганга мүмкүнчүлүк бере көр. Өзүң кечир мени, деп тиленүү менен күндөрүм өтүп жатты. Мен жайсаңдан кабар ала албай зарыктым. Кимге айтам? Кантип айтам? Бир туугандарым бетиме түкүрөт деп ичтен желип азаптандым. Уулдарым мектепте жүрүшөт болуш керек. Жайсаңдын абалы кандай болду экен?
Зейиндин акыбалы канчалык болду деп ойлонуп жата берем. Эми бирөөнүн көмөгүсүз өз алдымча козголо да албайм. Колума калем алып кат жаза турган болдум. Бирок Жайсаңды, уулдарымды сагынганда тек ичтеги бугумду, сырымды гана ак баракка түшүрөм. Дептер менен сырдашып шолоктоп ыйлайм. Эмне үчүн анда мындай кылбадым? Неге тигинтип иштебедим? Эмнеге балдарым менен бирге кетип калбадым? Мен ушунчалык коркок белем деп өзүмдү жемелейм. Кинолордо сүйгөнү үчүн жер көчүрүп, не бир мафияны талкалап, жеңип чыгышат го. Мен неге мынчалык жигерсиз болдум? Зинага каршы туруп неге алыша албадым? Бир күнү дептеримди столдун үстүнө ачык калтырып уктап калыптырмын. Ошол күнү үйгө карындашым келиптир. Уулдарымды, Жайсаңымды сагынып жазган барактарым ачык бойдон калган экен. Карындашым окуп, үрпөйүп, дептерди башынан аягына чейин калтырбай окуп чыгып, акыбалымды түшүнүптүр. Көзүмдү ачсам, ал жанымда шолоктоп ыйлап отуруптур, мени кучактап алып. Сиз неге дары жукпай, айыкпай жатат десем, сизди ичтеги күйүт жеп жаткан экен го, аке. Уулдарыңыз кайда? Биз издейбиз, табабыз, көмөктөшөбүз. Алар сиздин гана тукумуңуз эмес, биздин да каныбызда, деп жалынычтуу көз менен карады. Бул убакта Жайсаңдардан айрылып калганыма туп-туура 12 жыл болгон эле. Өкүнүчтүн отуна күйүп отуруп, алардын дарегин жазып бердим. Ошол эле кечте бардык бир туугандарым чогулуп, өз ара акылдашышты. Эртеси күнү чоң агам менен жеңем, карындашым жана иним Жайсаңдарды көздөй аттанышты. Алар кандай жаңылык менен кайтышат болду экен деп сарсанаага батып мен жаттым. Узакка созулган, азаптуу 2 сутка өткөн соң, короодо топурап адамдардын келгени угулду. Иним кирип амандык сурашкан соң, мени майыптар арабасына отургузуп, конок бөлмөгө алып барды. Эшиктен киргенде эле Сүйүнүчтү көрдүм. Ал кара көз айнек тагынып, төрдө отуруптур. Жанындагы келинди караганымда жүрөгүм оозума тыгыла жаздады. Ал Жайсаң эле. Ал ого өтер сулууланып, абдан ажарлуу болуп кетиптир. Тек узун чачын кесип таштаптыр, бирок кыска чачы да өзүнө жарашып калыптыр. Жайсаң мага муздак көз менен карады. Кабагы түйүлүп, каш ортосундагы терең сызык ичтеги ачуусун билдирип турду. Бөлмөнүн ортосуна келгенде, катар отурган 2 уулду көрдүм. Биринен бири өткөн, толгон айдай сулуу жигиттер болуптур. Алар мага ойлуу көз караш менен карап отурушту. Оң жакта майыптар арабасында отурган Зейинди да көрдүм. Арабанын кашында 30 чамасындагы аял отуруптур. Бет түзүлүшү Сүйүнүчкө окшош экен. Карындашы экенин дароо түшүндүм. Бөлмөнүн ичи тыптынч. Сөздү ким баштаарын билбей, баары аптыгып турганы анык. Көзүмдөн жаш токтобой агат. Эрезеге жетип алган уулдарыма караар бетим жок. Мен Жайсаң менен Сүйүнүчкө карап, мени кечир деген сөздү муунуп атып араң айттым. Сүйүнүч ордунан туруп, колун алдыга суна. Айеке, Айдар, досум, ассалому алейкум, деди. Иним мени Сүйүнүчкө жакындатып, колумду колуна карматты. Сүйүнүч колумду кысып, андан соң экинчи колу менен мени кучактап, башын башыма такап, шолоктоп ыйлап жиберди. Мен өзүмдү токтото албай ыйладым. Кечиргиле мени, кечир, дедим. Ичек боорум төңкөрүлүп, күйүнүп ыйладым, өкүнүп ыйладым. Актала турган бир да сөз таба албай ыйладым. Айеке, Айдар, аманатыңды алып келдим, деди Сүйүнүч сондай бир аянычтуу үн менен. Мен андан бетер өкүрдүм. Сүйүнүчтү бир колум менен кысып жибербей узакка кармап отурдум. Акыры чоң агам келип бизди ажыратты. Мен Жайсаңга карай албай араң көзүмдү көтөрдүм. Жайсаң көзүнөн жашы тыйылбай мага карап отурган экен. Сүйүнүч жанына барып отурганда, Жайсаң анын аркасынан каккандай болду да,
Андан соң ийнине башын коюп ыйлап жиберди. Мен бул аракетти көрүп, булар бири-бири менен жакын адамдар болуп калган го деп ойлоп, андан ары кароого чыдабай башымды төмөн салдым. Сүйүнүч тамагын жасап алып, "Уали, Мади, атаңар менен амандашып койгула", деди. Эки бала тез туруп, колумду алып амандашты. Өздөрү бойлуу, сулуу жигиттер экен. Мен Зейинге карап, иним мени жакындатты. Зейин анча өзгөрбөптүр. Бою бир аз өскөнү болбосо, ошол бойдон арык бойдон калыптыр. Мен колумду сыртынан кармасам аль деп кабагын көтөрүп күлүп койду. Мен Зейиндин Альфияны айтып жатканын түшүнүп, аны унутпаганына таң калып карап калдым. "Дасторконго өтөлү, алыс жолдон чарчап келдиңиздер", деди эжем. Бир туугандарым урмат көрсөтүп, дасторкон четине баарыбыз жайгаштык. Бир аз унчукпай отургандан кийин Сүйүнүч мага жүзүн бурду. "Баатырым, Айеке, сен балдарыма камкор бол деп менин майыптыгыма карабастан чоң ишеним артып аманаттагансың. Мына эми жүздөшөр саат келип, Алла мүмкүнчүлүк берип, биз келип калдык. Жайсаң сени чыдамсыздык менен күттү. Балдарды аярлап, тарбиялап, багып өстүрдү. Ал сага адал болду, ак болду. Буга карындашым менен апам күбө", деп Жайсаңдын колунун сыртынан кармап койду. Менин ичим кызганычтан күйүп баратты. "Уулдарың болсо мына, мыкты азамат болушту. Апасына камкор, алар кимдин уулу экенин жакшы билишет. Мындан ары өмүр жолдорун өздөрү чече алышат. Анткени алар абдан акылдуу. Ал эми Жайсаңдын сага айтар сөзү болсо, аны өзү айтсын", деди дагы Жайсаңдын колунан кармап. "Мени кечир", дедим мен Жайсаңга карап. Жайсаңдын кабагы дир эте түштү да мындай деди: "Аллам кечирсин сени. Мага уулдарым менен өмүр сүрүүгө мүмкүнчүлүк бердиң. Рахмат сага. Бир нече жылдан бери ооруп жүрүптүрсүң. Аллам шыпаасын берсин. Сүйүнүч ага өз милдетин толук аткарды. Бизге камкор болду, уулдарыма керемет тарбия берди. Айдар, мен сени эбак эле кечиргем, түшүнгөм. Уулдарыма да дайыма сенин бар экениңди айтып өстүргөммүн. Мына бүгүн кездешип отурабыз. Алдыдагы өмүрдө Сүйүнүч аганын мойнунда эч кандай аманат калган жок деп эсептейм. Эми кийинки өмүрдө биз сенин аманатың эмеспиз", деп бир аз токтоп, тамагын жасап алды да сөзүн улантты. "Ушунча жылдан кийин биз кайрадан сага үй бүлө боло албайбыз. Биздин чыныгы үй бүлөбүз мына бул кишилер", деп Сүйүнүч менен карындашын көрсөттү. "Биз кетебиз, өз үйүбүзгө кетебиз. Сүйүнүч агай мага ак болду, адал болду. Арабызда эч нерсе болгон жок. Бул киши менин коргоочум, күйарманым, жөлөгүм. Көзү көрбөсө да мага коргон болду. Кашкая тик турду. Сөзүнө бек, ишине адал инсан. Биз эмнелерди гана көрбөдүк. Артымдан кандай гана ушак сөздөр ээрчибеди. Ошондой оор күндөрдө Сүйүнүч агайдын апасын кучактап ыйлачумун. Ал апа мага өз энемдей боло берди. Сүйүнүч агайдын айылында да бизге жаман көз менен караган адамдар табылды. Уулдарыма да оңой болгон жок. Аларда ар кандай адамдардан, балдардан түрткү көрүп, көз жашы төгүлүп ыйлаган кездери да болду. Ошондой кезде Сүйүнүч ага ортого түшүп, "Бул менин уулдарым, силердин эмне жумушуңар бар?" деп коргой турган эң жакын адамына айланды. Өзү мектепке алып барып, өзү алып келип, айылдагы элдин оозун жапты. Өз акылын айтып, сабактарына көмөктөшүп, мына кандай тарбиялуу азаматтар кылып өстүрдү. Сүйүнүч аганын апасы мээримдүү чоң эне боло алды. Ал эми жевдир сиңдим, менин чыныгы күйарманым болду. Биз жетилдик. Ушул кишилердин колдоосу менен мен кесип ээси болуп, азыркы убакта мугалимдик кызматымды аткарып жүрөм. Зейиндин бактысында чек жок.
Ага эмне керек экенин Сүйүнүч агай менен Жевдер сиңдим абдан жакшы билишет. Эми биз аларга камкор болобуз. Биз өз үйүбүзгө кетебиз. Ошол үйдө гана бактылуубуз, Айдар. Сен мени кечир. Дартыңдан айык, өз үй бүлөң менен бактылуу өмүр сүр. Мен адашып жүрүп өз үй бүлөмдү 12 жыл мурун тапкам. Аны мага сен таап бергенсиң, деди көз жашын тыя албай. Айдар, сен бизди узатканда автобус бир аз козголуп барып токтоп калды го. Ошол кезде ичине Зина кирди. Жанында иниси бар экен. Ал чачымдан шап кармады да: аман эсен күчүктөрүң менен кетип баратасың. Мен ушул мүмкүнчүлүктү бердим сага. Сен ошол бойдон жогол. Ушул жерге кайтып келе турган болсоң, же Айдар менен кайра сүйлөшсөң, мына бул күчүктөрүңдөн айрылып каласың. Жаның барда көзүңдү тазала, уктуңбу? Деди. Зина автобустан чыгып кетти. Ал эми иниси мага суук көз менен карап, муздак бычагын тамагыма такады да: мына бул жигит сени жеткирип келет. Сен менин көзөмөлүмдө болосуң, деп узун чачымдын жарымын бычагы менен оорута жулуп кесип таштады. Жаным көзүмө көрүнүп, зөөкүрлүгүнөн коркконумдан бөбөктөрүмдү боорума кысып, ыйлаган бойдон кете бердим. Сен эмне себептен бизди узатып койбой калып калганыңды мен ошондо гана түшүндүм. Айтчы, Айдар, Зина менен инисинин автобуска киргенин сен билдиң беле? Деп мага тешиле карады. Мен дал ошол кезде эмне болгонун так билбесем да, баары бир жооп бере албай башымды шылкыйттым. Жайсаң кайра мага суроо берген жок. Мына ушундай түшүндүм. Сенин айласыздыгыңды билдим. Ушул жылдары Сүйүнүч агайдын босогозунда абдан бактылуу болдум. Менде эне да, сиңди да бар болду. Сүйүнүч агайдын жөнү такыр башка. Ал адал дос, өз сөзүнө бек жан. Ал аманатыңа эч кандай кыянат кылбай, мына аман эсен алып келди маңдайыңа. Негизи менин такыр келгим келген эмес. Ушул киши суранып, ээрчитип келди. Уулдарым эс тартты. Ак менен караны ажырата алышат. Алардын чечими өздөрүндө. Мен бул жерде калбайм. Чынын айтсам, сага боорум да оорубайт. Кечир, деди. Мен Жайсаңга каршы бир да сөз айта алган жокмун. Дасторкондон тургандан кийин Альфия кызым да келди. Альфия Жайсаңга ыйлап карап турду да кучактап калды. Жайсаң апа, мен сиздерди бир да мүнөт унуткан жокмун. Мен сизди абдан жакшы көрөт элем, деди. Жайсаң Альфиянын чачынан сылап отуруп: сенин дал ушундай көрктүү жана акылдуу болоруңа ишеничим чоң эле. Бактылуу бол, Альфия. Сен мени кечир, деп токтоп калып оозун басты. Жайсаң апа, эмне үчүн менден кечирим сурап жатасыз? Деди колдорун сылап. Атаңды азапка салдым. Уулдарым өмүргө келди, деп бетин басты Жайсаң. Жайсаң апа, сиз бизди кечириңиз. Атам сизди чындыгында абдан жакшы көргөн. Аллам ортоңорго урпак сыйлады. Бирок ал сиздерге камкор боло алган жок. Жайсаң апа, сиз атамды да кечириңиз. Ал киши сиздерге кеткиси келсе да, мен үчүн кете алган эмес, деди кызым. Жайсаң башын ийкеп, анын бетинен өптү. Түшүнөм, деди. Жайсаң апа, сиз түшүнө албайсыз. Сиз турсун, мен да түшүнө албайм. Муну түшүнүү үчүн ошол азаптуу өмүрдү атамдын ордунда болуп сүрүшүбүз керек. Жайсаң тек башын ийкеп унчуккан жок. Жайсаң апа, мага инилерим менен катташып турууга уруксат бересизби? Деди тартына. Албетте катташкыла. Алар сен тууралуу баарын билишет. Мен эч качан каршы болбойм, деди. Зейин кандай? Деп сурады Альфия. Жайсаң аны кийинки бөлмөгө алып барды. Ал жерде сыналгы көрүп отурган Зейинге жакындашканда, Зейин ушунчалык кубанып, бир чети күлүп, бир чети ыйлап кирди. Аль деп колдорун сермеп, денеси силкинип, аны кучактагысы келгенин билдирди. Альфия аны бекем кучактап, бетинен өптү. Уулдарым менен жеке бөлмөдө бир аз отурдук. Ата,
Сиз бизге таарынбаңыз. Биздин чыныгы атабыз Сүйүнүч ата. Биз сизди түшүнө алган жокпуз. Бизди кечириңиз. Бул өмүрдө сиздин урпагыңыз, каныңыз болуп биз барбыз. Аллам буйруса биз да урпак көрөрбүз. Аларды Сүйүнүч атанын берген тарбиясы менен өстүрөбүз. Сиз аман болуңуз. Биз колдон келген көмөгүбүздү берип, шартка жараша келип кетип турабыз. Ал эми азыр биз өз үйүбүзгө кетебиз, дешти. Жайсаңдар биздин үйгө түнөбөй дароо кайра кетишти. Мен эмнегедир алардын бактылуу экенине ичимден абдан кубандым. Сүйүнүчкө чын жүрөктөн ыраазычылык айтып узаттым. Сүйүнүч мени кучактап туруп: "Баатырым, сен мага чоң бакыт сыйладың, ошону бил. Ошол бактым үчүн мен сага өмүр бою карыздармын. Сенин уулдарың менин караңгы өмүрүмө нур төктү. Жайсаң кааласа жубайым болот, каалабаса эң жакын адамым болуп өмүр сүрөбүз. Эшигим сага дайыма ачык. Сен да бизди издеп келип тур", деди. Мен аларды издеп барган жокмун. Бирок дайыма кабар алып турдум. Уулдарым сейрек болсо да мага келип, бирок түнөбөй кайра кетип турушту. Азыркы убакта кызым Альфия менен жашайм. Зина болсо бөлөк батирде жашайт. Алдыда канча өмүрүм калды, ал бир Аллага гана аян. Алар айылына баргандан кийин Сүйүнүч менен расмий түрдө никелешип, бир үй бүлө болушуптур. Жайсаң Сүйүнүчтүн чыныгы бактысы экен. Мен аларга бакыт тилеп отуруп, ичимден: "Кечир мени, Жайсаң. Кечиргиле мени, уулдарым", дейм. Мына бул дарт мени адам катарына кошпойт окшойт. Эмне болсо да өлүмдүн жеңилинен берсин, азаптабасынчы мени. Кечир мени, жараткан. Чыгарманын соңу. Автор Жеңишгүл Турсунбаева. Которгон Жанаргүл Жолдошова. Окуган Рахматова Аспира. Көңүл буруп укканыңыздарга чоң рахмат. Чыгарма тууралуу ой пикириңиздерди калтырып кетиңиздер. Аскардай чечкинсиз эркектерди жашоодо кезиктиргенсиздерби? Оюңуздарды жазыңыздар. Урматтуу угармандар.